Rayondordu kıdırıp Жетөгүз районуна келип калдыңар. Анан Кызыл Сайыл өкмөтү деген бар, ошол жерде чоң жыйын болуп калды. Ошо чоң жыйында мен бир эки ооз сөз айтууга туура келип калды. Ал негизги ошол эне тил жөнүндө сөз болуп калды мына бүгүнкү сөз жөнүндө. Менин кемпирим аялым деп коеюнчу. Мына 50 жылдан ашык мектепте мугалим болуп иштеди. Азыр тиштеринин баары түшүп, салабей разбойник болуп калды. Ушундай да акыбалда. Анан мезгилинде ошол билим берүү министрлигинин bir arda gramata sunuş kılınıp ошо менен сыйланыптыр да. Ana men ошону атайы көтөрө келдим. Өзүңө көрсөттүм эле ошондо. Боборек уят. Ушу министерство образованияда ушу бир жупжука ылбыраган кагазга кайсынтип ушу грамота жасап берип атасыңар. Анан жок дегенде тиги фамилиясын тыякпайын бир эне тилде жазып коесуңар деген маселе көтөрүлгөн. Андан кийин ал эсиңде болсо керек. Андан кийин акырындык менен жүрүп туруп, азыр министерство образованияның арда грамота соңолуп, кичине калыңданып, эне тилде жазылып калды. Мына тилге жасаган мамилебиз ошол өзүңөр азыр белгилеп өттүңөр, ошол борбордук жана министерство комитеттерде көп касактар ошол жактан кетип атат. Ачыгын айтыш керек. Жаштар турган эчтеке жок. Мына маселе ушундай. Экинчи жагдай, урматтуу Каныбек, мына Кыргыз элинде мамлекет тил көйгөйүбүз, арманыбыз бияка чыгып бияка кетип калган. Аны жаштара турган эчтекеси жок. Мына 30 жылдан бери эне тил деп кыйкырып келатабыз. Канча токтомдор чыкты, канча программалар бирөө да аткарылбай келатат. Ал эми 89-жылда кабыл алынган мыйзамды канча жолу өзгөртүп ийдик. 89-мыйзам абдан жакшы жазылган мыйзам. Биз могу кыргыздар, агайын туугандар, айрыкча жаштар, кийинки муундар билбей калат. Ошондо Москваны карабай, Кремльдин көзүн карабай, ошол эле Масалиев, ошол эле Таштанбек Акматов 89-жылы ошол мыйзамды кабыл алып берди. Биз ушул эки кишини азыр эстеп атабызбы? Көмүскөгө калтырып койдук. Ошол мамлекеттик тилге көңүл буруп, кайда баратат кыргыздар? Эне тилибиз эмне болуп баратат? Орус тилинде тебелендиде калып баратабыз деген таризде ошол мыйзам чыккан. Андан кийин келген бийликтин баары 10 жолу өзгөртпөдү ушул мыйзамды. Бирок бирөө да аткарылбай атат да. Эгерде биз эне тилге мамилени бөлөкчө бурбасак, билбейм, акырында жүрүп отуруп кыргыздар каяка барат, аны биз билбей калдык. Мына мен негизги бир эки маселеге, Каныбек Осмонович, элет жеринде, айылдарда, мейли Бишкекте болсун, мамлекеттик тилди жакшы өнүктүрүп, мамлекеттик тилди калыбына келтириш үчүн ошол акимчиликтерде, айыл өкмөттөрүндө, керек болсо жанакы жогорку окуу жайларында бир-эки бар экен, атайы эне тил менен кызмат кыла турган бир адистерди коюш керек. Кызмат дайындаш керек. Ошого 5-10 тыйын бериш керек. Ошолор күнү түнү эне тили менен аракет кылсын. Азыр бүт айыл өкмөтүндө, администрацияларда, мэрде ошол мамлекеттик тил комиссиясынын атайы коом бар ушундай. Бирок ал бүт коомдук жумушта аткарылат. Ага эч ким эчтеке төлөбөйт. Жыйын болсо болот, болбосо жок. Момундай бир комиссия келет дегенде эле топтола калат дагы, көчөдөгү эки көрнөк жарнакты карап калабыз. Эми үчүн кыргызча эмес, эми үчүн баланча тилде деп. Ошон үчүн туруктуу иштей турган кызматкер дайындаш керек. Должность болуш керек. Мамлекеттик тил боюнча иштесин, ошону өнүктүрсүн, өндүрсүн, анан акырындык менен жылыш болот. Бул биринчи суроо, эгер муну карап көрүңүздөр, эгер мүмкүнчүлүк болсо. Анан экинчиси жанакы улуттук нарк жөнүндө маселе болуп атпайбы? Улуттук нарк. Президентибиз жаңыдан кызматка киришип атканда, ошол маданиятка, улутубузга, наркыбызга чоң маселе көтөргөн. Ошонун натыйжасында келип жанакы президенттин 29 декабрда биринчи указы ошондон чыгып атат. Мына 20 майда экинчи указы чыгып атат. Бири-бирине шайкеш келет. Эгиз козудай, бир туугандай экөө тең. Бири-бирине шайкеш келип иштеп атат да. Ал эми эгер мындай чындап карап келсек, мына бүгүн бул жерде бүтүн Ысык-Көл областынын каймактары отурат. Эжейлер, агайлар, бүт тармакта иштегендер. Азыр жөнөкөйлөштүрүп эле бир опрос жасап көрөлү. Жашыруун опрос жасап көрөлү. Ушул жерде отурган бардыгыбыз ушул указды экөөнтен колубузга алып, ар кимибиз көзүбүз менен окуп, жүрөгүбүзгө түйүп алдыкпы? Ачыгын айтыш керек. Бул жерде отурган агай туугандар таарынбасын, кыйын болсо бир 15-20% окудук. Калгандары колуна кармап окуп да койгон жок, карап да койгон жок. Мына биздин көмпөйлүк ушундан кетип атат. Мааниси жок. Ушунун баары тең акыры келип жанакындай нерсе болуп атат да. Улуттук нарк, наркты сактаган эл болот. Наркын сактаган мамлекет болот. Наркын сактаган канча мамлекет жоголуп кетти дүйнөдө. Наркын сактаган канча эл жок болуп кетти.
Мына нарықты сақтабай, ата-бабадан келатқан улуттук каада салтын барын барктап, барын төгүнгө чыгарып, 30 жылдан бери эзилип келатат Кыргызстан. 30 жылдан бери алакандай кенедей Кыргызстан дөнүктүрүп койбойбу? Гүлдөтүп. Эмне үчүн ушуга келдик? Бийликке келгендин баарын наркын сактаган жок. Ата-бабадан келаткан каада салтын, үрп-адатын, нарсалын сактаган жок. Барын бийликке тыйынга теңеп койду. 30 жылдан бери эзилип келатабыз. Качан оңолобуз биз? Ушинтип эле жүрө беребиз. Каяка барабыз? Каны бөгөт менен. Нарыкты сакташ, улуттук нарк, нарктын баарында жана өзүңүз айткан нерсенин баары турат. Ошонун баары түзүлүп келип, наркты түзөт. Нарк деген бул Кыргыз элинин мыйзамы, Кыргыз элинин бүгүнкү тил менен айтканда конституциясы, бүгүнкү тил менен айтканда моралдык кодекси. Мунушунун баарын сактабагандыктан ушундай акыбалга келдик да. Эне тилдин деле акыбалы ушундай. Мына көрүнөк жарнактарда азыр кыргыздар ишкерликти баары аткарып атат, жасап атат. Магазин курат, аялынын атын коюп алат. Дүкөн курат, атасынын атын коюп алат. Дагы кир жана машина жууган жуугучту коюп алат да, Манас деген атты коюп. Муну качан токтотобуз? Мунун баарын токтотпосок, бул тилди да талкалайбыз. Манасты кантип, Манасты келип ушу машина жууган эмеге келип алып, Манас жуугучу деп жазып алат да. Айтсаң, бар окатын кыл дейт. Силердин заманыңар бүткөн, силер 80-90га келдиңер, жөн окатын кыл дейт. Мына бүгүнкү жаштардын айткан сөзү. Ушунун баарын калыбына келтирбесек оңоло албайбыз, каныбайсыңар. Ушуну бир көңүлүңүзгө алыңыз дагы, жанакы маселелерге кичине. Рахмат. Көбүрөөк сүйлөсөм кетирип коесуздар. Мына ишти мен эми 2 ай болду баштап атабыз. Ооба министр болдум, депутат болдум. Дин саясатын башкардым. 4 ай камалып да чыктым СИЗОдо. Баары баштан өттү. Бирок чечүүчү кадамды президент таштады. Президентти байкап атасыздар. О кыргызча сүйлөп атат баардык барган жеринде. Ал турчун Шотландияга барып, Глазгода кыргызча доклад жасады. Ошонун баары бизге сабак болуш керек. Жөнөкөй эле баягындай бир туура айтып атат авам. Жөн эле баягы эптеп эле күн өтсө болду деген жашоого өтүп алдык да. Мен сиз суроо бергенге чейин 1-2 эме бар экен, ошону окуп туруп жооп берип коеюн. Биринчисинде мугалим болсо керек жазып турган Осмонович мына келиш окуу жылында мектептерде кыргыз тилин сабагын сааттары азаят деген маалымат бар. Ушул маселеге кандай карайсыз? Эч кандай азайбайт. Баардык жоопкерчиликти мойнума алып айтам, азайбайт. Ал жөнүндө министр өзү дагы айткан өткөндө. Мен билбейм кандайдыр бир ушундай бир баягындай бир провокация болуп аткандай болуп атат. Яйланайдар, кыргыз тилине баарын өткөрөбүз, иш кагаздарды саны каяктан азайтабыз? Азайбайт. Кыргыз тилинин өзүнүн бюджети ошол боюнча сакталат. Балким кээ бир эмелер, структуралар боюнча тескерисинче көбөйөт. Баягындай жаңы окуу жылын кадимгидей баштай бериңиздер. Оңолор абдан жакты мага. Саламатсызбы агай? Сиз өзгөчө мектептин жетекчилерине кайрылып, коюңузчу сураныч, кыргызча жыйын өткөрүшсүн. Кыргызча жыйын өткөргүлө. Жана кандай болуш керек? Кыргызча жыйын өткөрүш керек. Мына мектептердин санын көрсөттүм мен сиздерге. Балабакчалардын санын көрсөттүм. Динамика өсүп атат. Жаштар талап кылып атат деп айтып атам. Жаштар Бишкекте да аз, бирок талап кылып атышат. Кыргызча сүйлөтүп, кыргыз айрыкча миграцияда жүргөн жаштарыбыз абдан катуу талаптарды коюп атышат. Ошондуктан урматтуу мектептин директорлору, урматтуу балабакчанын башчылары, кыргыз тилинде чогулушту өтүп, кыргыз тилинде чогулуштун иш кагаздарын баардыгын жасай турган мезгил келгени чагылы. Биз бүгүн түштөн кийин, эртеге чолпонуда да ошол билим берүү бөлүмдөрүн карайбыз. Ош шаарында бир эле эмени буйрукту 2 тилде чыгарат экен. Кыргызча, анан орусча. Абдан катуу эскертме бердик. Себеби эмне экенин билесиздерби? Себеби ошол кадрлар бөлүмүнүн башчысы орус аял экен. 40 жылдан бери иштейт экен. Мынакей көрдүңөрбү? Биздин өзүбүздүн кенебечтигибиз, оонабастыгыбыз жана башка. Ошон үчүн мектептин директорлорунун активдүү түрдө мамлекеттик тилди жүргүзүү саясатына биз абдан катуу көзөмөл кылабыз. Бул боюнча билим берүү министри да билет. Биз андан өтүп билебиз. Бул боюнча менимче Ысык-Көл облусунун ыйган укуктук өлчүлүгү дагы өзүнүн атаан саясатын жүргүзөт деп силерди ишендирип кете алам. Рахмат.